Акыркы убакта экс-мэр Мелис Мырзакматовдун демилгеси менен Ош шаарында курула баштаган көпүрөнүн айланасында көптөгөн талаш-тартыштар жана башка нерселер болгон. Ушул маселе боюнча толук маалымат берүүгө мезгил келди. Көпүрө Ош шаарынын Борбордук бөлүгүндө, Борбордук базар аймагында Наваи көчөсүндө жайгашкан. Аталган көпүрө Узличение районунун негизги эки магистралдык Ленин жана Масалиев көчөлөрүн бириктирет. Аталган көчөлөр шаардын негизги жол артериялары болуп эсептелет жана алар аркылуу жол унаа каражаттарынын чоң да тынымсыз да агымы өтүп турат. Мурунку көпүрө 1947-50 жылдары курулган. Ал көпүрө шаардыктардын кызматында 60 жылдан ашуун убакыт иштеп берген. Убакыт өткөн сайын көпүрө моралдык да, физикалык да жактан эскерип, 2012 жылы жарактан чыккан. 2012 жылы көпүрөнү жана жөө жүрүүчүлөр өткөрүлгөн Гипрострой акционердик коому техникалык текшерүүдөн өткөргөн. Текшерүү учурунда бетондун сактай турган катмары бузулууга дуушар болгону, арматуралардын дат басып жалаңдап калганы, таканчыктардын, жол полотносунун, тосмолордун, устундардын жана арка түрүндөгү шыптардын деформацияланганы тастыкталган. Ошого байланыштуу Гипрострой акционердик коому тарабынан көпүрөнү жана жөө жүрүүчүлөр өткөрүлдү, анын бөлүктөрүн капиталдык ремонт өткөрүп, андан ары пайдалануусуна таптакыр мүмкүнчүлүктүн жоктугу тууралуу техникалык бүтүм чыгарылып берилген. Эксперттик бүтүмдөргө таянып, автоунаалардын жана жөө жүрүүчүлөрдүн коопсуздук кыймылын камсыздоо максатында көпүрөнү мындан ары пайдаланууга тыюу салынганы бардык кызматтарга жана шаардыктарга массалык маалымат каражаттары аркылуу кабарланган. Кийинчерээк эстакадалык көпүрөнүн баштапкы эскиздери жана долбоордук чечимдери каралып, тийиштүү мамлекеттик органдар менен макулдашып, бардык уруксат документтери алынган болчу. Андан кийин эстакадалык көпүрөнүн жумуш долбоору мамлекеттик экспертизадан өткөн. Андан сырткары, мамлекеттик көпүрөнүн идеясы өз салымын кошууга даяр болгон. Шаар калкы тарабынан жандуу колдоого алынган. Долбоорлонуп аткан эстакадалык көпүрөнүн жалпы узундугу Масалиев проспектисинен Курманжанатка көчөсүнө чейин 960 метрди түзгөн. Долбоор 9 балдан жогору сейсмикалык чыңалууга эсептелинген болчу. Курулуштун долбооруна ылайык көпүрө деңгээли көтөрүлүп, Масалиев жана Курманжанатка көчөлөрүнүн бир деңгээлде байланышуусу каралган болчу. Ылдыйкы Тилике Баатыр жана Мажырымтал көчөлөрүнүн жалпы унаа өткөрүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү маанилүү болчу. Көпүрөнүн негизги бөлүгүнүн узундугу 345 метр, туурасы 24 метр. Бийиктиги 14 метр. Жалпы кенендиги 18 метр болгон 9 метрлик эки тилкелүү унаа жолу. Тротуарлардын эңи 2 метр деп каралган болчу. Пайдубалдары S2730 бетон маркасындагы устун түрүндө болуп, орнотуу тереңдиги 16 метр. Алардын жалпы саны 608 даана деп каралган. Көпүрө S2730 бетон маркасынан жасалган, диаметри 1,5 метр келген тегерек түркүктөр менен күчөтүлгөн. Жалпы саны 38 даана. Түркүктөрдүн аралыгы 18 метр. Ак Бура дарыясынын үстүнөн өткөн аралык туурасы 24 метр. Көпүрө алдында жөө жүрүүчүлөр өткөлү бар. Кенендиги 4,8 метр.
Бийиктиги 2,6 метр. Жалпы узундугу 24 метр. Тилеке Баатыр Мажырымтал көчөлөрүнүн Масалиев проспектиси менен байланыштырган өзүнчө ылдыйкы капалдык жолдор каралган. Жарык берүүчү мамынчалар менен бирге троллейбустук кызымдар каралган болчу. 2015 жылдын 28 октябрында жаңы көпүрөнүн ачылыш аземи өткөн. Курулган көпүрөнүн узундугу 265 метр келип, туурасы 23 метр. Бийиктиги 8 метр. 9 метрлик унаа жолу эки тилкелүү болуп, жалпы кенендиги 18 метрге жеткен. Тротуарлардын эңи 1,5 метр. Пайдыбалы тепкич түрүндө болуп, түркүкчөлөрдүн эңи 50-ге 50 сантиметр келген чарчы болгон, жалпы саны 86 даана. Түркүкчөлөрдүн аралыгы 18 метр. Ак Бора дарыясынын үстүнөн өткөн аралык 18 метрди түзгөн. Туурасы 3,5 метр келген жөө жүрүүчүлөр өткөлү бар. Эки көпүрөнүн техникалык параметрлерин салыштыруу. Узундук боюнча айырмасы 695 метрди түзөт. Көпүрөлөрдүн пайдыбалдарын салыштыруу. Эстакадалык көпүрөнүн пайдыбалы устун түрүндө келип, өзгөчө бышык S2530 бетон маркасынан жасалып, орнотуу тереңдиги 16 метр болуш керек эле. Ал эми курулган көпүрөнүн пайдыбалы V25 маркасындагы бетондон тепкичтүү башмак түрүндө болуп, орнотуу тереңдиги болгону 4 метрге жеткен. Айырмасы 12 метрди түзөт. Ак Бора дарыясынын үстүнөн өткөн аралыкты салыштыруу. Эстакадалык көпүрөнүн аралыгы 24 метр. Курулган көпүрөнүн аралыгы 18 метр. Аралыктар айырмасы 6 метр. Көпүрөлөрдүн тирөөч бөлүктөрүн салыштыруу. Эстакадалык көпүрөнүн тирөөч бөлүктөрүнүн узундугу 340 метр. Курулган көпүрөнүн тирөөч бөлүктөрүнүн узундугу 113 метр. Тирөөч бөлүктөрүнүн узундуктарынын айырмасы 227 метрди түздү. Көпүрөлөрдү бийиктик боюнча салыштыруу. Бийиктик боюнча айырма 6 метрди түзөт. Курулган көпүрө баштапкы долбоорлонгон эстакадалык көпүрөдөн айырмаланып, төмөн карай жантаюусу бар. Ал салыштырмалуу сүрөттө даана көрсөтүлгөн. Фотоматериалдардан бардык жантаюулар даана көрүнүп турат. Ылдый карай жантаюу көпүрөнүн ортоңку бөлүгүндө агын суулардын чогулушуна себепкер болот. Суу кетирүүчү куурлар шашылыш түрдө, сапатсыз жасалгандан улам темир бетон конструкциялардын иштен эрте чыгуусуна алып келет. Фотоматериалдардан көрсөтүлгөндөй, жаан-чачындын көпүрөгө болгон терс таасири эксплуатациялоонун 5 айында эле байкалган.
Курулган көпүрөгө келүүчү жолдор көптөгөн соода объектилери менен бир деңгээлде жайгашкан жана Масалиев проспектисине жакындаганда куушураак болуп кетет. Бул нерсе жол унаа кырсыктарынын тез болуп турушуна алып келип, узун аралыкка созулган жана тыгыз унаа тыгындарына себепкер болуп, шаардыктарга ыңгайсыздыктарды жаратат. Чынында курулган көпүрөнүн негизги максаты болуп, шаар жолдорунун унаа өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу болчу. Өзүңөр көргөндөй, аталган көйгөй тийиштүү деңгээлде чечилген эмес. Аттиң. Көпүрөнүн тегерегиндеги талаштар жана Мелис Мырзахматовдун атына болгон негизсиз күнөөлөөлөр тууралуу тыянактарды чыгаруу сиздердин эркиңерде, урматтуу көрүүчүлөр.